Түмөн түйшүктүү чыдамкайлыгы, өжөрлүгү менен жеңе билген аял заты назиктиги, аялуулугуна карабай, коом ичинде да ополтоодой күч болуп келет. Үлбүрөгөн жоолугуна намысын ката, назик колу, ичке билеги менен мырзалардан калышпай, жарыша аткарган ишинен баар тапканы өзүнө болсо, кызматы калктыкы деп билген аял заттарынын бири Жолдошова Сайкалайым. Ош жергесинен Борбор калаага келип, Кыргыз Россия Славян университетин кызыл диплом менен аяктап, стоматолог адистигине ээ болгон Сайкалайым учурда номер 18 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда тиш доктурлук кызматын аркалап келет. Аракет кылсаң, өзүңдүн жумушуңду жакшы көрсөң, пациенттериңди жакшы көрсөң, бул жумуш оор деп эсептебейм. Кээ биркей адамдар келип таң калышат, ушундай чогуу салымттагы иштеген аялдар барбы деп таң калып, мындай таңыркап карап суроолор берип кетишет. Мусулман туугандарыбыз келгенде алар, конечно, сүйүнүп кетишет. Сиздей адамдар бизге жардам берип атат, разы болсун деп кетишет. Өзү сүйүп, тандаган кесибинен рахат ала жана аны чоң жоопкерчилик менен аткарган тиш доктур айым курбу же кесиптештеринин арасында болобу, айтор дайым активдүү, жигердүү. Адамзаттын ден соолугунун камында болууну милдет туткан ак халатчандардын анты аны сактыкка, бекемдикке, тактыкка тарбиялады. Иш менен чогуу үй бүлө очогун түптөп, өмүрлүк тиреги экөө наристесин чоңойтуп жатат. Жаш үй бүлө болсо дагы доктор айым сүйгөн ишин так аткарууда. Момун мусулман бир тууган сиңдилериме менин кеңешим, өзүм как аял катары стоматолог болушса болот, гинеколог болуп иштешсе болот, педиатр, жаш балдарды карап, андан дагы тышкары семейный врач, то есть мындай үй бүлөлүк дарыгер деп коет, общий полный эмелердин, семьянын эмесин караган. Ошондой врачтар болуп кеткенге үндөйт элем. Коом турмушунан эч качан четте турбаган кыргыз аял заты баардык маселелерде үн кошо билген ачыктыгы, ишмердиги, билими менен өзүн көрсөтүп келет. 20 жылга жакын аялдар менен тыгыз иш алып барып келген тажрыйбалуу уюмдардын бири Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмеси. Жаштайынан мусулман аялдарынын башын бириктирип, маселелерин көтөрүп чыгып, тажрыйба топтоп, көз алдында жаман жакшы, оор жеңил, кыйла нерселерге күбө болгон Жамал Фронтбек кызы жетектеген бирикме бүгүн канатын жая, өлкөнүн ар бир дубанында өкүлчүлүгү жигердүү иштеген бирикмеге айланды. Аял затынын тереңдеп билим алышына, кесипке ээ болушуна жана укугун билген сабаттуулугун арттыруудагы ишмердиги элеттеги кыз келиндерге чейин жетип, абактагы аял затынан бери камтай алды. Мутакалимде эң жакшы иштеген иштерибиз бул аялдар менен аялдардын арасындагы аялдардын билимин жогорулатуу, бир гана бул диний жактан эле чектелип калбастан, башка да аялдарды компьютер жактан окутуу болду bizde. Баягы этностор аралык тынчтыкты коргоо боюнча проектта болду. Анын негизинде дагы биз баягы аялдар менен да чогуу иштештик да. Баягы бир эле аялдарды эле чектеп койбостон, эркектер, аялдар, жаш балдар, улуттар, ар кандай улуттагы адамдар менен да иштешип, сыймыктанганым ошолор болду. Аял жакшы, эр жакшы деп коет го бизде. Эми аял ошо үй бүлөдө жакшы, назиктик менен, жакшы өзүнүн сабаттуулугу менен иш алып бара турган болсо, баягы аялдар жакшы эле бир жолго түшүп калат элек да, буйруса. Эми аны дагы иш жүзүндө алып барганга аракет кылып атабыз. Эми айылдарда иштеп атабыз да. Assalomu alaykum. Кандайсыз? Кандай жакшы. Жакшысызбы, все хорошо. Мутакалим жакшыбыз. Балыкчы шаарындагы Мутакалим коомунун бөлүмүнүн жетекчиси Осмонканова Анар айым ийгиликтүү кыргыз аялдарынын сап башында турат. 70 жаш кутман куракты белгилеп, 71ге аттаган Анар айым айыл чарба тармагында туп-туура 50 жыл эмгектенип, акыркы жылдары айыл техника акционердик коомунда башкы директорлук кызматта иштеген. Өмүрүн мээнет менен өткөргөн айым ардагерлик куракка келгенде да тынч олтурбай, томолой жетим балдарды чогултуп, камын көрүп, энелик мээримине алган. Эне аял, эне жар, эне университет деп коет. Ушу бардык тарбиялаган, илим берген, үйдөгү болгон бардык баскан турганын бардыгын энеден талим алып, эне үлгү болуш керек.
эненин бул үй бүлө кичинекей мамлекет деп койсок болот. Ошо кичинекей мамлекетте эненин ролу абдан зор. Эне жакшы болсо бала жакшы болот. Ата деген жумушта болот. Жесир жетим балдарга тем более атасы жок. Менде тоголок жетим жана жарты жетим жалаң ажырашкандар жок. Менде жалаң эле жетим балдар менен иштешем. Алардын иммунитеттери төмөн, оорукчан, ушундай балдарда операция болгонго акча каражат жагынан жардам берем. Мугалимдерди жетишсиз ислам университетинен бүткөн, мутакалимден бүткөн кыздар координаторлор барып окутуп турушат. Андан тышкары дагы өзүм жалдап алып 2-3 мугалимди, устазаларды ошолор окутушат. Аларга айлыкты өзүм төлөйм. Анар апа өз шаарынын ардактуу тургуну. Ал баштаган иш жыйынтыгына жетпей калбайт. Ар кандай кароо сынакка даярдаган балдары да жеңбей койбойт. Ар бир баланы аялуу аялзатын жакындап билгендиги, чынчыл, адилеттүү мамилеси, ага карата сый урматты жана ишенимди жараткан. Кудай дегенде, Аллах дегенде ушундай жакшы көргөн кишимен ажыга да барып келгем. Мен ушунчалык Кудай дегенде ичкен ашымды жерге коем. Керек болсо өлгөн кишини тирилтет, тирүү кишини өлтүрөт Кудай. Анан биздин келечегибиз балдар. Балдар жакшы болсо биздин келечегибиз, биздин бактыбыз. Балдар жаман болсо эне атанын кайгысы, капасы. Ошон үчүн мен бардык энелерге, ата энелерге бактылуу карылыкты тилеймин. Мен өзүм карысам дагы кардым дебеймин. Ошо балдар менен жүрүп, мен ошо балдардай жаш көрүнөм өзүмө. Өзүмдү күчтүү сезем, себеби мен ал балдарга жардам беришим керек. Колун сунган азаматтарда ал аркылуу ар бир жардамдын дарегине түз жана кынтыксыз жетээрине ишенип турушат. Мээримге толгон жүрөгү, энелик улуу сезими өзгөлөрдөн жардам күтүп олтура берүүгө жеткирбейт. Жума сайын өз колу менен тамшанып жеген даамдуу тамактарды балдарга атайын даярдап берип турат. Буга өз пенсиясын жумшайт. Андан сырткары үй бүлөсү, балдары да жардамга келишет. 130 бала менен бирге 7 небере, 5 чөбөрүнүн чоң эне, тай энеси. Эл сыймыгы, ардактуу айым жана башка бир катар сыйлыктардын ээси. Ошентсе дагы башкы сыйлыгы ошончо жетим баланын көзүндөгү кубаныч деп билет. Көйгөйлүү маселелер, оор тагдырлар, жеңиштер жана ийгиликтер, туура тандоо жана башка маселелерге иш күнүнөн жышы орун берген дагы бир айым Элиана Мариям Сатарова. Бул айымды кыргыз коомчулугу мусулмандарга арналган Умма агартуу журналы чыга баштагандан тартып билишет. Биригүү, агартуу, жаратуу, башкы урааны болгон журналдын түйшүгү оңой эместигине карабай, бир катар иштер менен алектенген Элиана айымдын активдүү аракети ар бир күндүн баалуулугун эске салып турат. Азыр технологический прогресс бат-бат жүрүп баштап атат. Анан мен ойлойм, ушул ар бир алып аткан азыр илимибиз 5 жылдын ичинде ушул эскерип калып атат да информация. Жакшы мындай продукт чыгарыш үчүн ар кандай тарапты көрүшүбүз керек да, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын, азыр колдонуп аткан заманбап технологиялар кандай, информацияны кантип бериш керек, бүт көз карашың дагы мындай кең болуш керек да. Ушул агартуу жолунда жүргөндөн кийин өзүң дагы билим алып, ар кандай ар тараптан өзүңдү өнүктүрүшүң керек да. Эл аралык мамилелер университетинин аспирантурасында окуп, Тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академияда окутуучулук ишмердигин аркалай, дагы 2 жогорку окуу жайда эмгектенип, журнал чыгарып үлгүргөн Элиана айым белгилүү майрамдарда, мааракелерде, ар кыл иш-чараларды, акцияларды уюштуруп келет. Анын командасынын аткаруусундагы Рамазан чатыры, шаарды көрктөндүрүү, бак олтургузуу, сергек жашоого чакырган вело жарыштарга, социалдык муктаж жарандарга, майыптарга жардамдарды уюштурган кайрымдуулук иштерине күбө болуп келебиз. Аялзатка арналган эл аралык жоолук күнүндөгү жагымдуу иш-чара кыз келиндердин адаттагы салтына айлана баштады. Бактылуу жубай, мээримдүү эне Элиана айым да ар бир аракетинде өмүрлүк жарынын колдоосу чоң дем күч бергендигин айтат.
хадистерде дагы ушул аял затка жакшы мамиле кылгыла деп. Анан ошол жолдошум дайыма үйдө дагы көп жардам берет. Мен ойлойм ушул прогрессивный көз карашы үчүн, мындай жардамы үчүн ушул деңгээлге жетип, кичине жаккан ишти кылганга дагы себепкер болуп жатат деп ойлойм да. Дайыма окууга умтулам. Анткени Куранда дагы жазылган, бул аялдарга дагы жана биздин эркектерге дагы бул парыз катары эсептелет да. Ийгиликтин сүйүнчүсүнүн жарчысы Умма журналы көптөгөн мыкты инсандарды окурмандарга тааныштырды. Жеңишин жарыялады. Балбан кыз атыккан Каным Бурхан кызы Кыргыздын бешенесине жаралган дагы бир азамат спортсмендердин катарына чыкты. Таласта төрөлүп, элеттик тарбияны көрүп, көп балалуу баатыр эненин кызы болгон Каным кыз баланын болгондо дагы күрөш деген спорттун түрү менен машыгып, ийгиликти камсыздаса болоорунун дагы бир айныгыс далилин көрсөттү. Бунун баары биринчи Кудай тааланын буйругу, экинчи балким аракеттен айынан да ойлойм. Мага биринчи колдоо көрсөткөн адамдар өзүмдүн атам болду. Атам спортсмен, спортчу. Кичинекей кезимде көрчүм, ошо балдарды машыктырып жүргөн. Ушундай кызыгып калчубуз, бирок мындай спортко келип калам деп ойлогон эмесмин. Кийинчерээк спорт залга бардым. Күрөш залына, эркин күрөш залына барганда, ал жердеги менин Бекжан Эсенбаев деген өзүмдүн биринчи тренерим, машыктыруучум, ошол мени колдоп, жакшы дем күчүн берип, ушул даражага жетишиме да себепчи болду деп ойлойм. 15 жашынан тартып өзүн күрөшкө арнаган Каным азыр күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасынын мүчөсү. 20дан жаңы гана ашкан курагы. Буга чейин 2013 жылдан баштап Монголияда өткөн Азия чемпионатында жана Евразия биринчилигинде 3-орунду. 2014 жылы Орто Азия чемпионатында алгач Таиландда 5-чи, кийинчерээк 1-орунду камсыздады. Каным эркин күрөш гана эмес, самбону, дзюдону да өздөштүргөнгө үлгүргөн. 2016 жылы Румыниядагы дзюдо боюнча дүйнө биринчилигинде жана таяк тартыш спорттун түрү боюнча дагы байгелүү орундарга ээ болуп, 2017 жылы Москвадагы таяк тартыш чемпионатында эл аралык калыс катары ишенимге ээ болду. Аял заты болгондон кийин азыр өзүм ар бир чоңойгон сайын ошону байкап атамын. Мисалы кичинекей кезде балдар менен чогуу машыгып жүргөндө көп деле ага көп мындай мани бурбачымын. Ошондой эле машыгып жүрөр экенбиз деп. Бирок өзү бизде кыргыз элинде өзүнүн салтыбызда дагы динибизде да бар. Аял заты үчүн атайын чектөөлөр, качан өзүнүн жашы келгенде чектөөлөр болот. Ошол чектөөлөргө мен дагы келгенде сезе баштадым да. Мисалы үчүн балагатка жаш жеткенге чейин, мисалы чогуу машыксак, балагатка жаш жеткенден кийин кыздар өзүнчө, балдар өзүнчө машыгыш керек. Ушул сыяктуу талаптар болот экен. Андан сырткары өзүнчө залдарда машыгыш керек. Ушул сыяктуу чоңойгон сайын өзүнүн талаптары болгондуктан мага кичине кыйыныраак болду. Буйруса ошону азыр аракет кылып атам. Ошонун үстүндө дагы кыздардын өзүнчө залын ачып, ошо менен машыктыра баштадым. Бирок бизде колдоолор кичине азыраак болгондуктан же ушундай адамдарды уккан адамдар азыраак болгондуктанбы кичине аксап атабыз. Буйруса ошол кыздардын өзүнүн залын ачып кенен машыгышты каалайм, ошого аракет кылып атам. Аял эне, аял жар. Аял коомдун күзгүсү. Билимдүү, намыстуу, ийгиликтүү аял заты турганда келечек да, тынчтык да, өмүр да баркында, коопсуздукта эмеспи?